Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушул кыргызды улуулугун өзүнө таанытуу. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кыргыз азыр мен кубанычтамын. Өсүп атат. Кыргыз өзүн таанып атат. Кыргыз эски түшүнүктөн чыгып атат. Кыргыз ааламдык сыпатка калыптанып алып атат. Тегиз болбосо дагы эл арасынан көп адам изилденүүдө. Ушул эмгектин баары, ушул жыйынтыктын баары менин эмгегим деп эсептейм. Ошо ааламдык сабак бул. Ошо ааламдык сабак убагында телефонуңуздарды өчүрүп коюп, жөлөнүп отуруп, мүмкүнчүлүк болсо ошо денеңизди бошотуп жатып алып, ааламдык сабакка өзү активдүү жоопкерчилик менен адам катышат, барып. Мисалга мына Ленин революция кылып, анан эволюция кылды да. Эволюция кылганда ошо байгедейди жойду. Караңгы болгон адамзат. Ошо карысыбы, орто жашыбы, ошолорду окуткан, заставлять эткен. Мектепке баласын жибербесе соттогон, мындайча айтканда, жоопкерчиликке тарткан. Илим берген. Ошол илим, мисалга тамга таанып, гезит окуп, анан адам өскөн. Кат жаза алган, кат окуй алган, караңгылыкты жойгон. Анысы кандай дагы, азыр дагы Арстан Алай кийин ушул чындап эле ошо Ленинге окшоп энелерди да окутуп, эжелерди да окутуп, аталарды да окутуп, айыл-айылда, мектепте ушундай бир жоопкерчиликтер болот. Себеби адамзаттын аң сезими өспөсө, мамлекет жоготууга учурайт. Адамзаттын аң сезими өспөсө, кыргын-кырсык кыйынчылык болот. Адам ааламдык түшүнүккө өтүш керек. Ошондуктан ар бир адам илим алып, өсүп кутуласың, же эскече, пендече жүрүп, өлүп кутуласың. Ошондуктан бул ааламдык сабак. Ааламдык сабакка жоопкерчилик менен катыш. Жоопкерсиң сен. Ааламдык түшүнүк өткөнгө жоопкерсиң. Өлбөстүк өткөнгө жоопкерсиң. Эскичиликтен чыкканга жоопкерсиң. Ааламдын ордун аткарганга жоопкерсиң. Ансыз илим, ишеним, анан дух менен аткарылат. Илимсиз сенде ишеним болбойт. Ишеним болбосо, жаратуучулугуң жаңы доордо кыргызчылык, сыйкырчылыгың иштебейт. Мисалга, ишеними менен бирөөлөр айтат. Ап келчи баланы эмдеп коеюн дейт. Анын ичинде ишеними бар. Ал эмдей алат. Сыйкырчылык иштеди. Караңгынын, менин колум эмес, Умай энемдин колу деп туруп эле караңгынын ааламдын ролун адам аткарып койду. Азыркыда доордун талабы мына ушул жаратуучулукта болуп атат. Ошондуктан илимди аргасы жок аласыңар. Же илим алып, ишенимге өткөрүп, өтүп, сыйкырыңар иштейт. Же көз карашка алдырып, аалам күчтөрүнөн жазаланып, тарбияланып, табият ордунан жоюлуп да кетишиңиз мүмкүн. Ошондуктан ааламдык сабак убагына активдүү катышыңыздар. Жоопкермин деп катышыңыздар. Баягы студент жоопкердей, мектеп окутуучусу жоопкер. Ал өзүңдүн башың үчүн. Эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Мына ата жолуна барды. Бата багыт алды. Оңолуп атат го.
бир ушундай убакыт болду. Азыр ошо атанын ордун Арыстан Алай аткарып атат. Ошо ата жолунда бата чыгарганда. Бата чыгарган ал багыт берди дейли. Ал бир секунд, 30 секунд, 1 мүнөт ашып кетсе, ошондой бата берди. Арыстан Алай түбөлүк кийде аалам, чоң аалам. Ата жолуна барган иши оң болуп калды го. Оорусунан айыгып. Ошол сыяктуу эле мына менин багытым аркылык, батам аркылык, мээримим аркылык, энергиям аркылык адам айыгып атам дегени бул бекер эмес. Атаны аалам кейди. Мына 6 катар аалам эле, мына дүйнөлөр эле кейди. 5-чи катардагы, 6-чы катардагы ата, Байтик атабы, Манас атабы, Чыйырденеби, жана башка энеби. Арыстан Алайды чоң аалам кейди. Чоң аалам Арыстан Алайды кийгени ата жолу жабылып калды бүгүнкү күндө. Модасы кетип. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, жоопкерсиздер, эртедир кечтир. Азыр ааламдын талабы эмне болуп атат? Адамзатты өс деп атат. Өспөгөндүктөн анан кырсыктап атат. Ошон үчүн мамлекет башчылары ошо адамзатты ааламдык түшүнүккө өткөрсө, анан коррупциясы жоюлат эле. Ар бир адам өзүн жоопкер сезип калат эле. Ажырашуу, кыргын кырсык. Кырсык адам ааламдык милдетин билбегенде аткарбаганда Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Балаң ооруп кырсыктыңбы? Акчаңан кырсыктыңбы? Пикир келишпестиктенби? Себепсиз эле чоң чыгымдарга дуушар болуубу? Өңүң өтө суук көрүнүп атабы? Ошонун баары кырсык. Аны молдоң да куткара алган жок, аны медицинаң да куткара алган жок. Бир гана ааламдык илим сизге даба болот. Ошондуктан кырсыктан кутулайын десеңиз, ааламдык илимге ишенбеген инсан оордан кутулабы деп берилет ааламдан. Ааламдык илимге ишенбеген инсан бул жан дүйнөсү жарды деп эсептелет. Окуп да берейин. Так. Ошондуктан илимге активдүү жоопкерчилик менен катышыңыздар мына. Илим бул Кудайдын жол жобосу. Ааламдык илим бул Кудайдын жол жобосу. Кудурети. Мына мен айтып аткан илимге ишенбегениң бул Кудайды сыйлабаганың. Кудайды сыйлабаганга сыноо ыйгарылат. Азап, кырсык, тозок. Тозок мына ушул дүйнөдө. Азап өзү тозок. Илдет ички жан дүйнөңдүн жардылыгынан пайда болот. Айыкпайсың дейт, илимге ишенбесең. Илимге ишенбеген азаптан, оору кырсылыктан кутулам деп ойлонбош керек. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, ааламдык сабак убагына активдүү катышыңыз. Мына техника ушу теңир деген доордун, теңир этапка өтүп аткан доордун элчиси болуп берет. Техника да ошон үчүн даярдалып келген. Мына бизге көп адамдар чалат. YouTube'дан ушул кулагыма не деп коебуз? Научник менен угуп атканда, ушасына, кулагына, наушник менен угуп атканда, ушу кулагыман баштап ысып, ден соолугум айыкты деп. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, эски Кудай эмне кылган дегенде сенин кул сезимиңди башкарган. Ак жүр, таза жүр, сыйын, чокун же жана башка. А жаңы Кудай ал кул сезимди башкарса, Арыстан Алай нурдантат, куткарат, өстүрөт, адамзатты Кудайга айлантат дейт. Ал кандай дегенде мына, биз ааламды Кудай деп жүргөнбүз. Бул Кудай эмес экен мунун аты, бул аалам экен. Ошондуктан ааламдык сабак убагында аалам күчтөрү кызматта болот. Өзүңөрдү бош кармап, ошо Арыстан Алайдын энергиясына ыраазымын деп, аалам күчтөрүнө ыраазымын деп, чексиз ааламга ыраазымын деп. Операция жүргүзөт алар.
бир адамдын буйругу менен иштейт. Арыстан алай бул реанимация деп берилет. Арыстан алай бул био нур энергия аркылуу адамды операция кылат деп берилет ааламдан. Буту колуңар чымырайт, ар кандай таасир этет. Ошол кезде ыраазымын деп качып кеткен касиетиң жайгашат. Жаңы дагы ааламдык түшүнүккө энергия жан жайгашат. Кабыл алдым деп. Ошо акча табайын деп жанталашсаң, азыр энергия кабыл алайын деп, энергияны кайсы убакта кандай кабыл алсам жакшы болот деп, нурданайын деп, тазаланайын, айыгайын деп, аң сезимим бийиктесин, эски кырсыгыман кутулайын десеңиз, денеңизди бошалып, ааламдык сабакты пир тутуп, илим менен ишенимге өтүп, ааламдын ролун аткарыңыз. Денеңиздерди бош кармап отуруңуздар. Аалам күчтөрү кызматта. Нурдантат, тазартат, операция кылат. Кусушуңуз мүмкүн, ичиңиз өтүшү мүмкүн. Ар кандай таасир этет. Ар кимдин оордуна жараша ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Сенин оордуң болсо сага таасир этет. Таразалайт ошо ааламдык сабакта. Таразага жараша касиет жайгаштырат деп берилет. Бул чындык. Көзгө көрүнбөгөн сырлар, нурлар берилет. Операция болот. Денеңиздерди бош кармап отуруңуздар. Мына бүгүнкү күнгө чейин өтө кыска бир эки теманы айтып өтөйүн. Бизге керек бүгүнкү күндөгү. Алла берет. Сурансаң эле берет. Тиленсең эле берет. Ыйлап суран дегендин баарын далилин эки сабактан бери айтып келип атам. Алла, Кудай дейбизби, Теңир дейбизби, Бог дейбизби? Кыскасы аалам, Аллах, аалам, ак. Адамды жаратканда эле баардык кереметти берип жараткан. Жаныбарларды Кудай жараткан го. Чөптүн да жаны бар го. Бактын да жаны бар, бадал бактындагы. Ада кызматка буйрулуп келген ошо бадал бакчы. Көмүр кычкыл газын соруп алып, кычкыл тек бөлүп берип атат. Кызмат кылып атпайбы? Көлөкө түшүрүп берип атат. Жер кыртышын кармап берип атат. Мөмө жемишин берип атат. Отун болуп берип атат. Строй материал болуп берип атат. Көпүрө болуп берип атат. Мына кызматын кылып атат. Чөп малга тоют болуп берип атат. Камыш жылуулук болуп берип атат. Башка түйүп шляпа кылып кийип алып атат, жеңил кылып. Мына кызматын кылып атат. Ал жашоо үчүн да жер бериптир, ал жашоо үчүн күн бериптир, ал жашоо үчүн суу бериптир. Ошо жер, бадал бак, чөп чар. Мына адам өспөй калса, итке, битке майда жандык айланып калат деп берилет жаны. Анысы кандай? Мына ит менен карышкырды салыштырып көрсөң, карышкырды баягы бөрү баласы ит болбойт дегендей ит кыла албайсың. Итти жетелеп тоого агыта үй албайсың, ал жанбак албайт. Кудай экөөнү эки бөлөк жаратып койду. Карышкылды көкчал кылып, тамактануу үчүн биз бала кезде кызыл карышкыр дегенди таратыптыр болчу ошол тоолорго. Ал ошол жана котур кайберендерди жейт имиш деп. Котур болгондо ал чуркалай албай артта калып калат экен да, анан ошону жеп. Ал карышкыр өзү санитар да. Мисалга, ошол ууну сиңирип алат. Тазалап атат да башкага жукпайт. Карышкыр өзү санитар. Куштар могу тарп жеген. Алар да санитар. Кудай ошон үчүн жараткан. Жанагы
өлүп калса ошону барып жеп алат, сиңирип алат, тазалайт. Мына карасаңыз, ошончолук бийик көз берген ага. Мына итке ээ берди. Ишин кылып атат, короо кайтарды, өткөн эфирде айттык. Анан анын ээси адамдан жөн эле жаратып койгон жок. Башыңар программа кылыш керек, көкүрөңөр ишениш керек, колубут аткарыш керек деп берилет. Ошо башыбызда көз бар, башыбызда ооз бар, башыбызда мээ бар. Ошон үчүн башчылык, башчы бол, башкар деп башка салыштырып айтканы. Башкарма деп койчу го илгери. Башкармадан эн атабыз корксо биз деле балабыз, эмне коркобуз билбейм. Уаз келатса эле кол көтөрчү эмес элек да биз, жол тосуп барып окучу элек. Кез көрсө бала экенбиз да. Тетиринче ошо уазды тоссок болмок экен да. Ошол билимдүү киши экен, ошол элдин атасы экен, ошол айылдын, башка айылдан ала кетмек экен. Мына карасаңыз. Анысы кандай? Азыр биздин баш иштебесе колубуттун азабы дегендей. Мына Арыстан Алайдын көзүндө от бар дейт да. Сөзүндө кут, тилинде. Карасаңыз, башта болуп атат баардык нерсе. Анан бул сабактын эң негизги мааниси кара куш мээни иштетет. Кара куш мээ Кудайдын ордун аткарат дейт. Кара куш мээбиз иштебей калган. Кара куш мээ иштегенде муну күнбаш деп коет. Күнбаш адамдан энергия өтүп турат. Күнбаш адамдан жакшы сөз чыгат. Күнбаш адамдан күндөн энергия күткөндөй, күн чыкса жер көктөгөндөй, ошол адамдан жер көктөйт, табият бейишке айланат. Адам көкөлөтүп көрүк берген Арыстан Алай жөнүндө, өзгөртүүгө ал мерген дегендей адамды көрүктөндүрө алат. Күнбаш адам. Көрдүңүзбү, Кудай бизди жаратып койгон. Күнбаш иштеш үчүн, кара куш мээ иштетиш үчүн, күнбаш болуш үчүн улуу окуулар ушуга окшош. Суроолор, жооптор, талкуулар керек. Ошондо кара куш мээ толук иштейт, күндөн күнгө жүрүп отуруп, анан такай иштейт дейт. Муну саясатчылар уюштуруш керек эле. Саясатчы уюшса, эл өсүп алса, бийлигиңдин кереги жок элгечи. Тетирсинче эл өсү менен өсүп кетмек. Ошондуктан бул ааламдык жашоодо пенделер эч качан башчы боло албайт. Ушуну эстен чыгарбагыла. Ааламдан буйрулган адам гана башчы боло алат. Ал президент болуп да башкарып отурбайт. Ал жөн эле багыт көрсөтүп коет. Мына мен багыт бергендей эле. Ар ким өз түшүнүгүнө жараша өсүп кетет. Кутулат. Элге жакшы болбойбу, эл өсүп кетсе, мына мен кубанып атпаймынбы, кыргыз ойгонуп алды деп. Орус рукоосу асаят. Инвалидность асаят. Эл өсүп алса. Кырсык жоюлат. Больницада адам асаят, оорубай калат. Соттошкон эч ким болбойт. Жамандашкан эч ким болбойт. Тегиз заман болуп кеткен атат да. Эң биринчи мына илелинде эле илим берип, билим бербесе, кайдан барып заводдон ким иштейт эле? Түшүнбөсө техниканы. Биринчи мугалим дүйшөн. Айлыкка келди дейсиңерби? Ошо тагдырын тапшырып келди. Эгер ошого окшогон өскөн бала болбосо караңгылык кайдан жоюлат эле? Анысы кандай эле? Ошонун эле бир ааламдык билим бериш керек биринчи. Анан ошондо кутулат. Анан Арыстан Алай элчи десе, Мухаммедтен башка элчи чыкмак эмес депчи. Ой, Мухаммадтан башка киши жокпу дүйнөдө? Андан бери канча кылым өттү? Мухаммадты кайра жаратып келгендир мүмкүн. Мүмкүн ошо Арыстан Алайдыр. Кайра керек болгондо. Куран китепте деле берилет турбайбы? Иса пайгамбар келет деп. Иса деген өзү энергия да. Анысы кандай да ошол мен жөнүндө маалыматта так берилет. Арыстан Алай атадан жаралбаптыр, нурдан жаралыптыр. Атасы жөнүндө шылтоо экен депчи. Мен бир туугандарым эле өзгөчөмүн го десем,
Адамзаттан да көп өзгөчөлүгүм бар. Ошон үчүн анан таза адамдан нур келет. Таза адамдан анан нур чыгат. Урматтуу улуу журтум. Келиңиздер, биринчи шакты эмнеден баштайлы? Бийлик ак үйдө эмес. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Бийлик адамдын өзүндө. Мына биз ушул жерде отуруп, бийликтегилер соттоп коебуз. А бийликте турган Сооронбай Жээнбеков соттой албайт. Себеби энергия жок, дух жок, ааламдан укук жок. Эмнеге муну адам соттойт? Эмнеге жоопкербиз бүгүнкү күндө? Неге илим түштү деп ойлонсоңуздар, чындыкка чыгалы биз, чындыкка чыгалы. Адам эмнеден жаралат? Ааламдан. Ушуну эстен чыгарбаңыздар. Адам өлгөндө кайда кетет? Ааламга. Жана Аллахтан келет, Аллахка кетет деген ушул. Мына. Аалам өзү чындык, аалам өзү ак, Аллах. Он белый. Мына. Аллах. Акты адам эмес, кара адам эмес. Уусу бар, чаккан, сөз түшүнбөгөн жылан признавайт этет. Акты. Үстүнө чачып койсоң жылып кетип калат. Мына. Биз чындыгыбыз ушул жер. Чындык көрдө эмес. Момун мусулмандарга жаман күлкүн келет да. Көргө барсаң дейт, суракка барасың дейт да. Өздөрү айтып атат, Аллахтын астынан суракка барабыз дейт. Көрдө Аллах отурабы? Аллах көктө. Ошон үчүн жан асмандан келет, асманга кетет. Эненин курсагында мына боюнда бар кезде. Жан эмнеден жаралат? Эмдигиче талашат. Бир тамчы суудан эле жаралат деп эле момун мусулмандарчы. Бир тамчы суудан сен бутылкага куюп кой. Жылуу жерге кой. Кайсы жерге болсо да бак тооктун астына коесуңбу? Жок, жаралбайт. Ошон үчүн Кудай эмне деп жаздырат мына биринчи китепте? Аялды мен алсыз жараттым дейт. Бирок өзүмөн мына бу чоң аалам. Азыр бул жерде го. Мурунку убакта. Аялды эмнеге жараттым дейт. Алсыз жараттым. Күч кубаты жок, эркек менен согуша албайт. Эркекке караганда күч кубаты жок. А бирок өзүмөн кийинки сыйкырды бердим дейт. Кудай. Мына бардан жок кылат го. Сыйкыр да бул. Кудай өзү сыйкырчы да. Анан адам сыйкыр кылат десе эле тетирлейт дагычы. Кыргызчылык тире бул сыйкырчылык. Сыйкырчылыкты билбеген кыргыз бул кыргыз эмес. Кыргыз ааламдан келген өкүл. Аалам өзү сыйкыр. Аны аткара албаган кыргыз кыргыз эмес. Кыргыз ошон үчүн шаман. Бата бердиң, бул шаманчылык. Назарың салдың, бул шаманчылык. Сен биякта турасың, мына назарың өтүп атат. Ошондуктан мындан ары жашаш үчүн адам шаман болуп гана жашай алат. Адам пенде болуп жашай албайт. Ошо шаманчылыктын ичинде сыйкырчылык бар. Мына ошентип, эмнеден жаралдык? Эненин курсагында. Энергиядан. Энергия бул жан. Жан болгон үчүн тан басып атат. Тан, могу тан, тело, корпус. Жандын эле исполнители. Жан ээси аалам. Мына. Ошон үчүн муну арбак деп коет кыргыз. Муну Кудай деп коет. Кудай арбак колдосун. Арбак мына ааламды. Ыраазы болмайынча тиринин иши жүрбөйт. Арбакты сыйла. Арбак эскиче тил. Азырча арбай деп айтабыз бизчи. Ары байыган күчтөр. Арыңды бак. Ал экинчи дүйнө. Арың барбы? Намыс үчүн өл деген ошо ар намыс. Ал ичиң, жаның, чындык. Арбакты жокко чыгаргыла. Анда ата жолунан кантип ата чыгып атат? Ким чыгарып атат?
Шайтан чыгарып атат го дейин десең, шайтат жамандык үндөйт да. Жок, бул тулуулукка үндөп атат. Кантип жокко чыгарасың арбайды? Ана мусулмансыңбы дейт да. Кантип мен мусулманмын, сен арбакты жокко чыгарып атсың. А мен кыргызмын, арбакты пир тутуп келген. Сыйгылып келген. Чоң атаңды жокко чыгарасыңбы сен? Чоң атаң жан эле кетти да өсүп отуруп. Ал баары бир сенден чоң, ал баары бир сенден бийик. Батасы менен мына чоң атадан бата чыккандай эле ошо арбайдан бата чыгып атат. Көрдүңүзбү, чындык бар экен. Ал кимди кийди? Ата жолундагы Аккунубу, Шумкардыбы, Эргешбай атаныбы, Арстаналайдыбы, Зульфияныбы, Атомгүлдүбү, Адаминеби санап отурса, Дөөлөткелдиниби, Дубашевтыбы, Бакыттыбы, Жаныштыбы, агаларды, эжелерди аткарып атат. Демек, корпус исполнитель Бога деген ошол мына. Паровой койгондо эмне кылабыз? Бууну алып кирип койбойбуз да, сууну чачып үйбөйбүз да. Радиатор коебуз, энергия чыксын. Кондиционер коебуз, мустасын. Анысы кандай? Ал корпус аткарып атат, энергия өткөрүп. Анысы кандай? Сен да бир радиаторсың, аткар. Мына корпус. Мейли сиздин ушу корпусуңуз менчик экен. Анда менчик корпусуңду орутпай койбойсуңбу? Орутпай койчу ана мына корпусуңду. Жок, сен чыныгышыңды угубаганда аалам оорутуп коюп атат. Рак, шишик болот дейт, эгер ошо ааламдык кызматын аткарбаса. Ошондуктан анан өткөндө айтканым туура ушул. Мына аял 9 ай көтөрөт. Байкуш. Же көңкөрөсүнөн жете албайт. Же чалкасынан тыңыраак жете албайт. Же капталынан. А төрөгөндөн кийин канча күндүк уйкусу кетти түнкүсүн. Мээримичи, сезимичи. Анан аял жаратуучу, аалам айтып атпайбы Кудай? Мен өзүмөн кийинки эле жерде аялга сыйкырды бердим деп. А бүгүнкү күндө эмне деп атат? Биринчи адам сыпатка өткүлө, анан Кудай сыпатка өткүлө дейт. Кел эжелер, аял сыпатты унутуп калган деп жерде периштелер. Аял 100 кызматы болсо онун аткарбай атат деп. Аял жаратуучу экен. Жан дүйнөсү жарды эркекти жана аял мактаса жоокер болот, баарына жетишет. Мына Кудайдан күткөн нерсе аялда экен. Мактап койсоң баарына жетишет экен. А макташ үчүн эмне кылыш керек? Кара куш мээштеш керек. А кара куш мээш үчүн эмне иштеш керек? Техника, айыл өкмөттөр иштеш керек. Мектептер иштеш керек жаңыча. Аны үчүн эмне керек? Аны үчүн президенттик тактыга барган ошол. Бул Кыргыз өлкөсүнө эле эмес, бул дүйнөгө керек Арстаналайдын барышы. Ал эмне үчүн баратат? Ага бийлик, байлыктын кереги жок. Мага асмандан должность берген. Эч ким көрө албаган, көтөрө албаган, аткара албаган бийлик отургузуп койгон. Анан Арстаналай жаңы Кудай болгон ишенбейбиз деп да бирөөлөр айтып атпайбы? Анан ойлондум, бу кандай кылып ишенсе болот булар деп. Анан Сооронбай Жээнбеков президент болоруна ишендиң беле сен, ойлондуң беле? 2 жыл мурун, 5 жыл мурун. Өзү да ишенген эмес. Премьер-министр болорганда айткан го, мен оюма да келген эмес, түшүмө да келген эмес дегендей. Бул жолу. Ким алып келди аны президент кылып? Эмнеге алып келди? Кыргыз өлкөсүн бийлеп турам. Кан сарайымда отуруп алып. СДПКга өзүм лидер болом. Сапар жолумду улайт, сапарга чыгарат. Сооронбай элди сооротот, мен биякта тейлейм деген го. Мисалга, өз бийлигин жүргүзчү. Алып келди го. Сооронбай Жээнбеков президент экенин ишендикпи? Ишендик. А Кудай атанбайчылык жокпу? Кудай өзү чындык болсо, жер жашоосу бузулса, ал дагы ушу жерди бийлөө үчүн атайын жалгыз жаратып Арстаналайды. Ар кырсыктан, кыйынчылыктан
Мен жөн эле сүйлөп калган жокмун да, көсөм болуп же чечем болуп жөн эле нерсе көрүп калган жокмун да. Кыйын күндөрдү көрдүм мен. Анан даярдап келип анан энергиясы кийип алды да. Жер жашоосуна бийлик кылам деп Атамбаев Кыргызга бийлик кылам десе, Кудай Арстанбайды кийип алып жер жашоосун бийлейм деп сот кылып, мээрим төгүп. Азыр сен ошо Сооронбай Жээнбеков ушул баланы аткарат го деп ойлосоң, ишенсең дагы ачыктан ал аткара албайт. А мага ишенбей койсоң дагы айлаң жок ишенесиң. Себеби аалам күчтүүбү же жердеги пенде күчтүүбү? Мен күчтүүмүн. Кыргыз эртең дүйнөнү башкарат десе, дүйнө эл ишенбейт. Ишенбейт да. А бирок аргасы жок ишенет. Аалам аркылуу, табият күчү аркылуу башкарып коет Кыргыз. Кантип ишенбейсиң гана? Кышты жазга айлантып койдум. Көзүң турабы мына быйыл кыш болгон жок. Канча плюс болду экономика жака эле. Жер көчкөн жок. Кар көчкөн жок. Көчөдө шыпыргычтар иштеген жок, ошонун баары эле кетмек да. Ана мамлекет башчысы кандай иштеш керек? Үй бүлөнүн каражатында иштеш керек. Үйдүк бюджет түгөсө дагы карыз болосуңбу? Анысы кандай мамлекетти да ошентип экономить этип, көтөрүп, бир үй бүлөдөй караш керек эле. Мамлекет башчысы эмне кылыш керек? Ички предательдерден элди сакташ керек эле. Ичтен чыккан предательдер эмне кылды? Сыртка сатып атат бизди. Кен байлыгыбыздыбы? Саясатыбыздыбы? Байлап берип атат. Мына. Сырттан келген коркунучтан сакташ керек эле. Кана биз шайлаган эл башчылары мейманга кетиптир. Көрдүңүзбү? Аалам менен жердин айырмасы мына ушундай болот. Ааламдык түшүнүк менен жердеги түшүнүктүн адамдын айырмасы ушундай болот. Ошондуктан бул ааламдык жашоо. Ааламдык түшүнүккө өтмөйүн эч ким дүйнөнү башкара албайт, мамлекетин башкара албайт. Мына Батыш башкарам деген бүгүнкү күнгө чейин эми банкрот болот Батыш. Бийлик жүргүзүп келген эми банкрот болот. Эмнеге дегенде аалам сырын билбейт. Табиятты башкарганды билбейт. Адамдын сыйкыр кереметке жеткенин билбейт. Демек Батыш башкарбаса бирөө башкарыш керек да дүйнөнү. Кыргыз башкарат. Арстан Алай башкарат. Кыргыз түптөлөт. Кыргыздын ар кими, ар штатка, ар областка, улутуна, мамлекетине карабай кеңешчи болот. Энеден чыгабы, сезимдүүдөн чыгабы, жаштан чыгабы, мына табык илим менен. Ошентип Ленин 15 союздук республиканы түптөгөндөй, Кыргыз деген өлкө дүйнөнү түптөйт. Бир идеология көтөт. Арстан Алайдын сөзүн аткарбаса аалам басып чыгылат. Анткени Арстан Алай чындыкка үндөп атат. Көктүн ролун аткарып атат. Улуу түшүнүк адам, өткөн адам акчага эч кызыкпайт. Эмнеге? Анткени ал азгырык, ал акыл, ал азап, ал азоат жыгып коет. Жерден шайлап келген, досун шайлап келди го Атамбаев. Ал элден чыккан адамды издеген жок. Чыгандарды тарбиялаган жок. Алардын сөзүн уккан жок, өз кызыкчылыгын кылып келди. Ал жалганбы? Жалгандын аягы не болду? Жалган референдуму ишке өтпөй калдыбы? Референдум канча акча көрөттү референдум өткөрөм деп.
Мына ошо референдумду өтсөң мен депутаттыктан кетип калам деп Чолпон Жакупова кетип калды го. Аял киши, аалам көрдүңүзбү, чындык бар ичинде кетип калды. Кана өткөн ошо референдуму жалган калды. Ошон үчүн чындык гана иштейт деп атканыбыз ошол. Илелин даватка барган жок да. Мен да даватка барган жокмун. 5 убак намаз окуган жокмун. Мен намаз жогууга барчумун анда-санда. Бирок ошо пендече, ал кезде пенде кезде. Өсөлөк кезде ишим жүрүшсө экен деп барчумун. Калды. Эң башкысы аалам кимди колдойт экен? Ак адамды. Адамзатты ойлогон адамды. Чындыкты издеген адамды колдойт экен. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Сталин өлгөндө батинкеси жыртык экен дейт го. Байлык топтоп койдубу? Араба менен өткөрүп алып Союзду атом бомба менен ойлоп тапты. Сактады Сталин. Басып келгендердин жарым өлкөсүн басып алды. Германияны экиге бөлүп. Ленин мусулман, Сталин мусулманбы? Даватка барып келди беле. Алла неге колдон аны? Алла арабча эле түшүнсө. Айланайын урматтуу журтум. Сен Сталинден де, Ленинден де бийиксиң. Сен анткени ааламсың. Ааламдын эле жердеги көчүрмөсүсүң. Ошонун эле тирүүсүсүң. Эмнеге ата жолу Кыргызстан чыкты? Караңыз мына, ата жолу Кыргызстан чыгат. Анткени кыргыз аткара алат. Кыргыз калыптанат. Кыргыз башкарат. Кудай кыргызга ишенди. Башкарып кетет. Булар ошо касиети бар. Ошон үчүн сакталып келген деп. Мына кыргыздын сөзүндө касиеттин бардыгы. Кушту таптап атат. Саяпкерлик кылып, мейли башка улут деле таптайт экен бул жолу. Чөй кайра дегенде койдун кайрылышы. Жылы байкап көрүңүзчү тоого барып. Давай назад деп көр кайрылар бекен. Алхамдулилла назад деп көрөсүңбү же арабча сүйлөп көрөсүңбү? Кыргыз. Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды эрчи бадаш сары улуттун улагасында калат деген ушул. Бузук элге бучук бий деген ошол. Өзүбүз ордубузду тааныбасак, предательдер да, мындайча айтканда кадимки эле предатели да. Элиникин, улуу элдикин жеп алса. Улуу элди алдаса. Улуу элди токтотуп коюп өз кызыкчылыгын кылса. Улуу элге келип таякта маймылдынбы? Маймылдан жаралдык дейт го батыш. Да бир башка бирдин мыйзамын таңууласа. Адамды Кудайым неге жаратты? Менин ордумду аткар деди. Ушул жерде ак ааламдын ролун аткарбаган адам өзү предатель. Эр бирибиз керек болса. Анткени акты саттык. Жалганга бардык. Калп айттык, жеке башты бага албай. Кой менен эчки окшош. А бирок кой эчкидей болуп талга чыккан жок да. Мына урматтуу журтум. Кыргыз бул улут эмес, улуу күч. Кыргыз адам эмес, арбай. Кыргыз бул асмандагы жылдыз. Астрологический прогноз. Кыргыз жерде туруп көктөгү жылдызды тескейт дейт, соттойт дейт. Карачы кыргызды. Кел идеологиябызды киргизип алалы. Идеология бул жашоо, кандай кыргыз жашаш керек? Кайсы жол туура келет? Мамлекетте идеология барбы азыр? Биринчи мына. Дебатта чыкканда, ой,
министрлерин алып чыкты, кошуп алып Бабанов, Жээнбеков. Илгерки бир спикер депутатты. Ошолордо акыл жок да. Ааламдан буйрулган эмес да. Бербейби идеология. Ага караганда биз идеология таңуулап чыктык а жерде. Ал бир көчөгө светофор дейби, акылдуу шаарды коебуз дейт. Шаар далай болот. 1000 жыл жашасаң далайды көрөсүң. Эң башкычы өсчү басып, жолуңду таап ал. Бул Кудайдын шарты. Аалам ушундай деп атат. Мына мен ойлонуп көрсөм, аял жоопкер дейт да. Анан эме эле аткарбай эле койсо болобу аял? Ал жоопкерчиликти. Жок. Аткарбасаң жашооң татаалдашып атат. Улуу күчтөр аркылуу жазаланасың, тарбияланасың дейт. Кел аткаралы энелер, эжелер, жеңелер, карындаштар. Эркектер аялды жакшы көрөт. Аял жандуу дейби. Эмнеге деп ойлонуп көрсөң, бир кыры аял аалам болсо, анан жүрөгү тартылат экен. Кел ошо жүрөгү тартылган эркектиби, мындай бир аганыбы амал менен өстүрөлү. Ушу ойлонсом, турмуш башыман далайды өткөрдү, башыман өтпөсө дагы мындай бир турмуштарга, болуп аткан окуяларга маани берип ар жагын көрөм, изилденем. Мына көп эжелер, жеңелер ыйлап калат күйөөсү өлгөндөн кийин. Жакшылык көрөрдү өлдү. Балдары чоңоюп калганды эми бир жакшылык көрөрүндө өлүп калды. Же жакшылык көрбөй эле өтүп кетти деп өлгөндөн кийин. Анан ойлоном да, бул ким өлтүрөт депчи. Ошол аял өлтүрдү. Мээримдик алган жок. Коштоп колдой алган жок. Аялдын жан дүйнөсү жарды болсо үйдө жакыр жашоо башталат дейт. Анан ойлонсоң, сен дудук эмессиң да. Ошо кезде сүйлөп калбайсың кара куш мээң иштесе. Мактап, коштоп, колдоп, жазап, өлгөндөн ыйлаганың кеч да. Анан ойлоп калдым, бул чындап эле бир кыры аялдар деле бир жан алгыч окшойт депчи. Жана жан дүйнөсү жарды аялдар. Жан алгыч окшойт деп. Анан жанды деле бир келип алып кетсе жакшы го. Ал үйлөндө 20 жашында үйлөнсө, 60 жашында, 50 жашында эри кайтыш болсо, 30 жыл кыйнап туруп өлтүрүп атпайбы? Бул бир кырларын айтып атам. Келиңиз, ошол үй бүлөнүн ден соолугу мага керек. Аялыңызга керек, эриңизге керек, бала чакаңызга керек. Аны үчүн эмне кылалы? Жакшы эле заман болуп атат го мына. Квартирада болсоң жашап атасың, эң башкысы. Токойдо калган жоксуң. Квартира, мейли бирөөнүн квартирасында 3000 сом, 5000 сом төлөсөң да жашап атасың. Кел жашай туралы. Учурчак менен жашай туралычы. Эртең болор. Ниетиңе жараша күн көрөсүң болуп атпайбы? Ааламдан да так берилет. Ниет оңолуш үчүн табыгы илим керек дейт да кайра. Анан таза дил керек дейт. Мына биздин айылда бир байке чыккан, 10 чакты баласы бар. Азыр балдары ушу мен курду, менден кичүүрөөк. Эски эле үйдө жашаган, шифры жок. Жан талашып, короодо эле салган жок. Ошо багып ошолорду мындай мисал катары айтайын. Кийин балдары тың чыкты, 5 комнат тамсал берди. Анысы кандай кел балдардан кайтар. Бүгүн мээрим төгүп, болот балам деп, бала алдап кел дебей. Баланчанын баласы мынтип атпайбы деп бир тетир жакка жумшабай. Психологиясын бузбай. Болот балам. Эң башкысы ак жүр. Эң башкысы так бол. Эң башкысы сак жүр. Жаман адамдан алыс бол. Бир жалган ишке түшүп калба деп тарбиялабайбыз да биз. Мына
баланын күйөөсү минтип атпайбы? Ой, анын күйөөсү астыга кетип адашчу адамдар. Сиздин күйөөңүз наоборот касиеттүүдүр. Оюна жаман келбеген, ошон үчүн ал жолго баргысы келген жок. Андай бирөөгө алдагысы келген жоктур. Жан талашып баш оорутпагысы келбегендир. Ичинде бир жаны башкадыр, касиети башкадыр, энергиясы башкадыр. Мына, мамлекетти эмне менен куткарат экенбиз? Табыгы илим менен гана. Жайылтуу, окутуу. Ана мына, адам Кудай ордуна отура албаса, жашоонун жеми болот дейт. А Кудай деген эмне биз? Ааламды Кудай деп жүргөнбүз. А жаның кайдан келген? Ааламдан. Көрдүңүзбү? Ааламда сиздин жаныңыз жаратуучу экен. Ааламда тагдыр буйруйт бекен жерге. Арбайлар жана антип багыт берет бекен. Ошонун эле тирүүсүн сиз аткарсаңыз, Кудайдын ордун аткарып калганыңыз болуп атат. Бүгүнкү талап асман сураба деп атат. Аалам сураба менден. Сыйынба дейт. Тетирсинче сырдаш сыйкыр касиетти иштет. Мына китептерде алсаң сырдашканың ошол. Ак жолго чыгып, ааламдык иш кылсаң, сырдашканың ошол. Анткени сен анын ролун аткарып атасың, ал сени колдойт, коштойт. Мына аял аалам. Келиңиздер улуулукту сүйлөйлү. Караба ал сен эркекке теңелбе. Же да бир классташыңа теңелбе. Ал кийинирээк өсөр. Ал кийинирээк ойгонор. Мүмкүн орду жоктур, алтын доордо, жаңы доордо. Балаңа, кызыңа карап ыйлаба. Ал минтип атат деп. Анын жаны бөлөк. Ал Кудайдын баласы. Сенин балаң эмес, сенин кызың эмес, ал Кудайдын ааламдын баласы. Ал башка кызматка келген. Ааламдан тирүү адамды алып келбегенден кийин, ошо сиз аркылуу эле жаралган, сиз аркылуу чоңойгон. Болду, андан мисалы, чымчык чоңойтот, канаттуу. Учуп кетет, андан билбейт да, жоопкер эмес. Ар адам ар канаттуу өскүнүн көрөт. Издеп жүрбөйт да, балам кайдасың, курсагың ачтыбы, күйөөң не деди дебейт да. Ошо канаттуу түшкө кирсе периште дейт. Анысы кандай да, сиз жоопкер эмессиз. Бир кыры. Ыйлап албаңыз, ал кырсыгып атат деп. Ал дагы тарбияланып атат. Сиз деле ушул деңгээлге, мен ушул деңгээлге жөн жеткен жокмун да. Далай кырсыкты көрдүм да. А балам деле ошону көрүп, кызым деле ошону бир нерсени көрүп анан өсөт да. Болбосо бош болуп калбайбы? Мына көрдүңүзбү, аял аалам ролун аткарат. Азыр аялдар алтын доорду куруш керек деп аткан ошол да. Мына биз өткөндө айтканбыз эфирде. Биз ушул жерде отуруп эле байларды соттоп коебуз деп. Арбайлар бар эле аткарып коет, а бирин ачып коет, өздөрүнөн өзү эле бүтүп калат. Эмнеге дегенде, аалам соттойт да жерде. А сен ушул жерде көзүң көрүп туруп сотто деп атат да. Мындан ары эмне кылыш керек дегенде, аураңды өзгөрт. Эң биринчи аураңды. Сен кайнене болсоң, келиниңе айтасың да. Мындай кыл деп. Милдеткер катары айтасың. Милдеттүүсүң айтканга. Ата болсоң, балаңа айтасың да. Балам, мындай бол деп. Кудай келип айтпайт да ал балаңа. Анысы кандай мына бу жерден дагы сотто деп атат. Анткени сенин жаның ааламдан келген, ааламдын ролун аткар. Эгер аткара албасаң, анан жашоонун жеми болосуң. Мына аны аураны өзгөртүш керек. Мен ааламмын деп. Мен боёкмун, жашоону боёйлам. Мен мээрим төгө алам. Мына Кудай мээрим төгүп атпайбы? Мен ыйман сыпатка жеткире алам. Сиз аураңызды өзгөртсөңүз, психологияңыз өзгөрөт. Психология өзгөргөндө астрология, анатомия астрологиянын ролун аткарып калат деген ошол. Астрология ааламда. Эгер ушул 3 кызматты аткара албасаң, жашоонун жеми бол. Мына мен аалам ролун аткарып улуулук күндө атпаймынбы? Аалам ролун аткарып энергия аркылуу өстүрүп, энергия аркылуу энергия жөнөтүп, энергия аркылуу лечение кылып атпаймынбы? Кудайдан берген күткөн умайлыкты мен теледен өткөрүп атпаймынбы? Келген адамды умайлык кылып, керек болсо ичи кардын тазалап, бооруна чейин тазалап, кереги жок болсо энергия менен өстүрүп атпаймынбы? Мына бизге 3 жаш, 5 жаш, 2 жашар балдарды жетелеп келет. Ушинтип минтип ооруп атат деп. 1-2 сабакта таң калат. Агай айыкты, баягысы жок. Ал бала деле түшүнбөйт. Мен эмнени сүйлөп атам? Ошо келип жатып,
энеси менен, чоң энеси менен айыгып кетет. Энергияда кеп. Аалам күчтүүбү, Жатанбаев күчтүүбү? Ааламдан буйрулган Абдылдаев күчтүүбү? Жатанбаев шайлаган Жээнбеков күчтүүбү? Ааламдан буйрулган Кыргыз күчтүүбү? Же маймылдан бүткөн Батыш күчтүүбү? Эгер акылга алдырып койсоңуздар, арам сасык болуп каласыздар аалам астында. Акыл деген ошол. Мунун пулу бар да, аны Кудай тутуп алдың сен. Мунун бийлиги бар да, аны Кудай кылып алдың. Кана ал Кудайың, кана? Өз араң жүрөт азыр, шалдырап. Баарыңды сүйрөп кетти. Ааламды сатпа. Мен ааламды саткан жокмун да. Жээнбеков теге Атамбаевди сатты. Договордон кетти, сатты. Мен аалам деп келе атпаймынбы? Саткан жокмун, ошон үчүн аалам кидайт этпейт. Жердеги пенде кидайт этет. Байлык, бийлик, өсүмчүлдүк. Жаландан келген адам кайдан оңолот? Каяктан оңдойт? Мына ишенбесең. Ишенбесең ата жолун ойлонушуп көр. Ишенбесең Абдылдаевдин энергиясын карап көр. Абдылдаев айтып атат: "Мен дүйнөнү башкарам" депчи. Жөн эле адам айтпайт да. Ал ошончо ишенген үчүн айтып атат. Мен башкарып атам деп атат Абдылдаевчи. Абдылдаев аркылуу Кыргыздын баркы көтөрүлүп кетет. Манас чыкканда баркы көтөрүлүп кеткен го. Манас атам көзүмө көрүнүп айтып атпайбы, мен Кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың деп. Манас атадан демек Арыстан Алайдын энергиясы күчтүү экен да. Манас ата кара күч менен башкарса, Арыстан Алай касиет менен табиятты бейишке айлантып койду. Арыстан Алай эфирден энергия жөткөрүп, умай кылып койду. Көрдүңүзбү? Көрсө, Арыстан Алай да Кудай эмес экен. Ал чоң аалам экен, сиз аалам экенсиз. Биз күткөн Кудайдай сыпат сизде болуш керек. Ошого калыптаныңыз. Жаның кайдан келген? Ааламдан. Демек ошондой эле күчүң бар да, тан исполнитель да. Жаныңа карса, нурданса, улуулукка өтсө, колуң ошону аткарып коет. Мына урматтуу журтум. Келиңиздер бир жоопкерчилигибизди аткаралы. Келиңиздер бир жан албай жан салалы. Жан дүйнөң жарды болсо, жанын аласың да. Кээ бир үй бүлөсү менен рак болуп. Эмнеге деген ошол үйдө эмоционалдуу эркек бар. Күн көрсөтпөйт, мазгасын чагат, майдаланат, анан кысылат ал үй бүлө. Эми аял ааламдан аял деп атат. Бу жерде да мынтип берилет. Эркектер аял сыпатка тез өткүлө болбосо кыргын келет дейт да. Мына мени да энесиң дейт. Биринчи энесиң дейт. Оба энесиң, жер энесиң, ума энесиң, казына энесиң, элдин энесисиң, атасысың. Оба мен энемин. Эмнеге? Анткени жанда жыныс жок. Мен энемин. Ошон үчүн менде мээрим чыгат. Адам арбай боло аткан анан кантип эне боло албайт? Эне бол. Аялың өлүп калса, балаңа эне болосуң да, кызыңа эне болосуң да. Ал башка бирөөнү кабыл албайт да. Ошон үчүн Арыстан Алайга сын койбогула, күйүп кетесиңер. Аалам күчтөрү жазалап коет. Бул өзүңөргө жакшы. Кудайга сын койгондой коюп атасың да. Сен мага койбо, Кудайга коюп атасың. Ушундай касиет берип койду деп. Менин касиетимди 200 мамлекеттин байлыгы дагы президенттер келсе да тартып ала албайт. Анткени бир адам аркылуу аалам дүйнөгө шарт окуйт. Сизге окуган шартты да мен дүйнөгө окуйм. Ошондо дүйнө эле кыргыз болуп кутулат же кыргын болуп кутулат деген ушул. Ошондуктан жакшы таанышып жүрөлү. Өзүң дагы эгер калыптан алсаң, сен да ааламсың. Калыптан албасаң бир байкушсуң. Кулмун деп жүрөр, курсактын камын көрүп. Кайра эле бир 4 катын анан 5 катын. Ал пендечиликте. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла.
Ааламга эмне аялдын кереги барбы? Ал маани болбой калат. Аялга эрдин кереги бар, тиги ааламга эрдин кереги бар, ал маани болбой калат. Ал майда эле сөз болуп калат. Намаз окудуң менен орус, ал майда сөз. Аалам эмне оруза кармайбы? Аалам без проблем жашайт. Ичкиси келсе ичип коет, сүйлөгүсү келсе сүйлөйт, чечим чыгарып без проблем жашайт. Ошону бир маселе кылып тим эле. Күлкүң келет, bir minut kaldı ananı olsa çal. Ne olup ketken bir minutta? Kayda kaldı bizim psikologiyası. Kana. Baş kantip başçı olalağız. Başın iştesin, gelinizler, kün baş bolunuzlar. Kelinizler sizden, күндө энергия çıksın. Күндөн күткөн жылуулук sizden çıksın. Sizge çoğun rahmat. Men Amerikadan sizdin efirdi görüp жатам. Biz de sizden jarыңыз, bizge de sizden jarыңыз tiysin, бар болуңuz. Uşu Kırgız өлkөsü, Kırgız eli nen kızlar көп жаралат. Kırgız eli düýnöge çak tarkap ketet deyt. Бүгүnkү күнгө чейин tarkap ketken eken. Oşon üçin Kırgızdын оңгу сөздөрү düýnöde көп. Anan oşo Kırgız baldары, Kırgız kızları uşul энергия алып alıp oşo ýakty nurdan tat eken. Mana menden энергия ötüp turat. Mana ötüp atat go. Görüp atasыз. Aýgyp atasыз, estep atasыз. Күндөн энергия ötköndöй adamdan энергия ötөt. Oşon üçin jana көз тийди деген ошол. Соттоп коём деген ошол. Мээрим төгүп кой. Мына мен айтып атпайбы, же сотто, мээрим төк депчи мен. Пешенеңе отту, сотту, жылдызды нурду орноттум деп. Отту деген теңирдин отун энергиясын. Пешенеме, жөн эле чекеме. Жүзүмө. Бар болуңуздар ошо кыргыздар. Сиздер жылдызсыздар. Сиздер көктөн буйрулгансыздар. Ошо бар жериңиздерди, ошо Американы нуруңуздарды, энергияңыздарды чачсын. Ошо сиздер жашаган жерде Россияда болобу, Кореяда болобу, Турцияда болобу, Америкада болобу, баскан бар кадамыңарда бир чоң бурулуш болуп турсун. Асмандагы инопланетанын периштенин ролун аткарыңыздар. Мен дагы сиздерге ыраазымын. Депутаттык шайлоого барасызбы? Биз сизди колдойбуз, добуш беребиз. Депутаттарды жоюшубуз керек бараардан мурун. Айла кетип баратса барабыз. Жок, ага чейин эл чыдабайт. Эми депутаттык шайлоо болсо, дагы 5 жыл оозубуз ачып отурсак пенделерди карап болбойт. Жетпейт буга. Рахмат сиздин ниетиңизге. Аны да учурчак менен көрөбүз. Жоюлат бул 120 деген жоюлат. Данышмандар кеңеши болот. Жогорку кеңеш деген бул Кудайбыз деген сөздү айтып атат да, жогорку күчпүз дегендейчи. А бирок ошо сыпат жок болуп атпайбы буларда? Данышмандар кеңеши деп жаңыча ачылат. Же эл өкүлдөрү деп. Энен эне дейбизби, атан ата дейбизби, анан алейди бир буякта бир предательдерди ата кылып алабызбы? Мен данышманмын деген ошо эл ошону данышман десе ошол болсун. Жөн эле анан салып койчу дегенде болбойт. Ал система өлүш керек да. Кыргызчылык менен дүйнө түптөлөт. Ошо кыргыз ушинтип данышмандар кеңеши деп туруп анан дүйнө ошону кабыл алат. Ошондо иш кылат. Кытайлар адам урдап жеп жатат. Кытайлар жейт. Балдарды жейт. Себеби ошо бала нурдан жаралганын себеби ошол. Булар ошондон энергия алат. Бул чындык. Ошон үчүн кыргыз өз ордубузга отуралы, атабызды табалы, ааламдан буйрулган. Шайлаба Абдылдаевди сен, тааны өзүңө жакшы. Ал сага керек, ага бир тыйын. Адамзатка керек, бир милдетиңди аткар. Бүгүнкү сабагыңыз өзгөчө болду. Көктүн ээси, Арыстанлай рахмат. Урматтуу улуу журтум, мен сиздерди аябай сыйлайм, абдан жакшы көрөм. Себеби кыргыз сакталып калыш керек. Кыргыз могу 6 дүйнөнүн ээси. Мени да ошо айтат, кыргыз тукумун коргоочу адам тукумун оңдоочу жалгыз булаксың деп. Кыргыз көп кырсыктабаш керек. Кыргыз кырсыгып бүттү. Кыргызды жанагындай өзүн тааныбаган предательдер сатты, акчасын алды, жазалады, кыргыз сыноодон өттү. Ошо сыйкырыңыздар иштеп, сыноодон өткөндө сыйкыр иштейт. Духуңуздар бийик болуп өзүңүздөрдү таанып, адамзатка ата, адамзатка эне,
арбайлардын ролун аткарып, Кудайдын жердеги исполнители болуп, өзүңүздөрдү таанып, адамзатты алып калып, адамзат сиздерди атабыз экен деп, энебиз экен деп, улуубуз экен, ушулар аркылуу жерге кут түшүптүр, илим түшүптүр деп, эртең урмат сыйга ээ болуп, Кыргыз жеринен эмес, көп шаарлардан, дүйнөдөн жашаганга шарттар, учканга самолеттор бөлүнөт, бул чындык. Ошол күн тез келсин дагы ошо кыргыз өз ордуна отурсун. 2-4 күнү түз эфирде жолукканча бар болуңуздар.